Салам достор, бүгүнкү темабыз жөнөкөй бөлчөктөр. Жөнөкөй бөлчөктөрдүн жазылышы, алар кандай жазылат жана кандай сандар? Жөнөкөй бөлчөктөр төмөндөгүдөй Б'дан А ушундай көрүнүштөгү сандар жөнөкөй бөлчөктөр деп аталат. Окулушу Б'дан А деп окулат. Мында үстүндөгү сан алымы, бөлчөктүн алымы деп аталат. Ал эми бул сызык бөлчөк сызыгы. Ал эми астындагы сан Б бөлчөктүн бөлүмү деп аталат экен. Жөнөкөй бөлчөктөрдүн түрлөрү: дурус бөлчөктөр, буруш бөлчөктөр жана аралаш сан. Дурус бөлчөк деген кандай болот? Кандай бөлчөктөр дурус бөлчөк деп аталат? Мисалы үчүн 8ден 5, 11ден 7, -3ден 2 жана башка сандар. Жөнөкөй дурус бөлчөк болуш үчүн бөлчөктүн бөлүмү алымыдан чоң болуш керек. 8 5ден чоң экен. Бөлүмү чоң болгон бөлчөктөрдүн бардыгы дурус бөлчөк деп аталат. Буруш бөлчөктөр болот. Буруш бөлчөктөр кандай болот? Буруш бөлчөктөр тескерисинче алымдары чоң болуш керек. Алымы бөлүмүдөн чоң болуш керек. 6дан 8 деген. 8 чоң экен, үстү чоң экен. Үстү чоң болгон, алымдары чоң болгон бөлчөктөр буруш бөлчөктөр. Жана барабар болуп калса дагы, бөлүм менен алымы барабар болуп калса дагы буруш бөлчөк деп аталат. Мисалы 6дан 8, 12ден 7, 11ден 11, -20дан 20. Терс буруш бөлчөктөр. Жана башка сандар, бөлчөктөр. Ал эми аралаш сан. Аралаш сан алар кандай сандар? Мисалы үчүн 5,6дан 4, 7,12ден 1, -15,20дан 19. Аралаш сан болуш үчүн бул бүтүн бөлүгү, анан жөн бөлчөк бөлүгү 2 бөлүктөн туруш керек экен. 5,6дан 4 деп окулат. Бүтүн бөлүгү 5, бөлчөк бөлүгү 6дан 4 экен. Так, кийинки жөнөкөй бөлчөктөрдү кыскартуу. Жөнөкөй бөлчөктөрдү кыскартуу деген эмне? Так, бизде Б'дан А деген жөнөкөй бөлчөк болсун. Ушул Б'дан А деген бөлчөктү алымына дагы, бөлүмүнө дагы бирдей санды көбөйтсөк же бөлсөк, ушул бөлчөктүн мааниси эч кандай өзгөрбөйт экен. Сдан башка санга, 0дөн башка санга көбөйтсөк, үстүндагы астындагы же бөлсөк, мааниси өзгөрбөйт экен. Бирдей санга көбөйтсөк, эгер алымын башка, бөлүмүн башка санга көбөйтсөк, анда мааниси өзгөрүп кетет. Ошондуктан алымын дагы, бөлүмүн дагы бир эле санга, окшош санга көбөйтүш керек экен же бөлүш керек экен. Мисалы үчүн 108ден 36 деген бөлчөгү кыскартсак эмнеге барабар? Бизде 108 менен 36 бөлчөгүн кыскартыш үчүн алымын дагы, бөлүмүн дагы бир эле санга бөлүш керек. 108 дагы, 38 дагы экөө тең кайсыга бөлүнөт? 2ге бөлүнөт экен. Көрүнүп турат, экөө тең жумшан экен. Үстүндагы, астындагы 2ге бөлөбүз. Бөлсөк, анда натыйжада 36-ны 2ге бөлсөк 18, 108-ди 2ге бөлсөк 54 экен. Демек, 0, 2 бөлчөк бизде бири-бирине барабар. Жана дагы бул бөлчөк дагы кыскарат экен. Дагы 9га бөлсөк болот экен экөөнү тең. 18-ди 9га бөлсөк 2, 54 9га бөлсөк 6. Ушул кыскартканда бирдей санга бөлүш керек. Астындагы, бөлүмүн дагы. Жана 6дан 2 деп чыкты. 6дан 2-ни дагы кыскартсак болот экен 2ге. 2ге кыскартсак 3дөн 1 деген бөлчөк келип чыгат экен. Демек, бизде 108ден 36 деген бөлчөгүбүздү кыскартсак 3дөн 1 келип чыгат экен. Бул эки бөлчөк бири-бирине барабар. Так, кийинки мисалды көрсөк, 125ден 75 деген бөлчөктү кыскартыш керек. Бизге көрүнүп турат, 125ден 75 кайсы санга кыскарат? Булар экөө тең 25ке кыскартсак болот экен. 25ке кыскартсак, натыйжада 75-ти 25ке бөлсөк 3, 125-ти 25ке бөлсөк 5. Бөлчөктөрдү кыскартуу түшүнүктүү болду окшойт. Бөлчөктөрдү кыскартуу деген бул ушул бөлчөктүн алымын дагы, бөлүмүн дагы бир эле санга бөлсөк, ошол кыскартуу экен. Бирдей санга бөлүшүш керек.
Так, кийинки бөлүмдөрү бирдей болгон бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү. Бөлүмдөрү астылары бирдей болгон бөлчөктөрдү кошуп кемитиш үчүн бөлүмүн өзүн жазабыз. Алымдарын эгер кошуу болсо кошуп коебуз, эгер кемитүү болсо алымдарын кемитип коебуз. Бөлүмүн өзүн жазабыз. Мисал үчүн 15-3 кошулган 15-7 бөлчөгүн кошушубуз керек экен. Бизде бөлүмдөр бирдей экен, демек бөлүмүн өзүн жазабыз. Эми алымдарын кошуп коебуз. 3-7 кошсок 10, 15-10 келип чыгат экен. Жана бул бөлчөгүбүздү кыскартып койсок болот. 5ке кыскартат экенбиз. 5ке кыскартсак 10-ду 5ке бөлсөк 2, 15-ти 5ке бөлсөк 3. Кийинки мисалыбыз 24-төн 19, 24-төн 5. Бөлүмдөрү бирдей экен. Демек бөлүмүн өзүн жазабыз. Алымдарын 19-дан 5-ти кемитсек 14, 24-төн 14. 2-ге кыскартабыз. 14-тү 2-ге бөлсөк 7, 24-тү 2-ге бөлсөк 12 болот. Так, дагы бир сыра кайталап коеюн. Бөлүмдөрү окшош болгон, бөлүмдөрү бирдей болгон бөлчөктөрдү кошуш үчүн же кемитиш үчүн бөлүмүн өзүн жазып, алымдарын кошуп коебуз. Кемитүү болсо кемитип коет экенбиз. Так, кийинки бөлүмдөрү ар түрдүү болгон бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү. Бөлүмдөрү ар түрдүү. Мисал үчүн 5-тен 4 кошулган 15-7. Бөлүмү эки башка экен, окшош эмес экен. Бирөөсү 5, бирөөсү 15. Так, бунун үчүн кандай кылабыз? Биз эки бөлчөк коюш үчүн бөлүмдөрүн бирдей кылып алышыбыз керек. Башкача айтканда, мына бөлчөктү бөлүмүн канчага көбөйтсөк, кайсы санга көбөйтсөк, өтөн бөлүмү бирдей болуп калат. 5-ти 3кө көбөйтсөк, демек 5-ти 3кө көбөйтсөк 15 болуп, бөлүмдөр бирдей болот. Демек ошол үлүштү үстүнө дагы көбөйтүш керек экен. Так, натыйжада биринчи бөлчөгүбүз 5-ти 3кө көбөйтсөк 15, алымы 4 жерде 3, 12. Экинчи бөлчөктүн өзүн жазабыз. Натыйжада бөлүмдөрү бирдей болуп калды. Эми бөлүмүн өзүн жазып, алымдарын кошуп коебуз. 12-ге 7-ни койсок 19, 15-тен 19 деген бөлчөк болот экенбиз. Так, кийинки мисалдарыбыз 6-дан 5 кемитилген 9-дан 4. Бөлүмү ар түрдүү экен. Бул жерде биз кемитиш үчүн бөлүмдөрүн бирдей кылып алышыбыз керек. Бирдей бөлүмгө алып келип алышыбыз керек. Аны үчүн кандай кылабыз? 6-ны бир санга, 9-ду башка бир санга көбөйтүп, экөөнү бирдей кылып алышыбыз керек. Кайсы сандарга көбөйтөбүз? 6-ны бир санга, 9-ду башка санга көбөйтсөк бирдей болуш керек. Так, 6-ны 3кө, 9-ду 2-ге көбөйтсөк, экөө тең 18-ге келет экен. Бөлүмдөрү бирдей бөлүм 18 болот. Демек, үстүлөрүн дагы 3кө көбөйтөбүз, бул жерде 2-ге көбөйтөбүз. Анда биринчи бөлчөгүбүз 5-ти 3кө көбөйтсөк 15, 6-ны 3кө көбөйтсөк 18, 18-ден 15. Экинчи бөлчөгүбүз 18-ден 4-тү 2-ге көбөйтсөк 8 деп бөлүмдөрү бирдей болгон бөлчөктөрдү келтирип алат экенбиз. Натыйжада бөлүмдөрү бирдей болуп калды. Анда бөлүмүн өзүн жазып, алымдарын кемитүү болгон үчүн кемитип коебуз. Натыйжада 18-ден 7 деген бөлчөктү алат экенбиз. Так, кийинки мисалыбызды карайлы. Бул мисалда бөлүмдөрү ар түрдүү экен жана бүтүн бөлүктөр бар экен. Бул мисалды эсептеш үчүн биз баштап бүтүн бөлүктөрүнө тийбейбиз, бөлчөк бөлүктөрүнө бирдей бөлүмгө алып келишибиз керек. Аны үчүн 2-ни 2-ге көбөйтөт экенбиз. Көбөйтөт экен үстүнө дагы, астына дагы. Натыйжада биринчи бөлчөктүн өзүн жазып, экинчи бөлчөгүбүз биз 2-ге көбөйткөндө 4-төн 2 деген бөлчөктү алат экенбиз. Так, бөлчөктөрдүн бөлүмдөрү бирдей болду. Эми кемитиш үчүн биз бүтүн бөлүгүдөн бүтүн бөлүгүн кемитебиз. 12-ден 7-ни кемитсек 5 алабыз. Анан бөлчөктөрдүн кемитиш үчүн бөлчөктөрдүн бөлүмүнүн бирөөсүн жазып, алымдарын кемитип коебуз. 2-ни кемитебиз. Натыйжада барабар 5,4/1 деген чыйынтык алат экенбиз. Дагы бир сыра кайталап коеюн.
бүтүн бөлүктөрүнөн тийбейт экенбиз. Бөлчөк бөлүктөрүн бирдей бөлүмгө алып келебиз. Бирдей бөлүмгө алып келгенден кийин бүтүн бөлүгүдөн бүтүн бөлүгүн, бөлчөк бөлүгүдөн бөлчөк бөлүгүн кемитип жазып коет экенбиз. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Эгер видеобуз жаккан болсо, лайк басып, подписаться кнопкасын басып коюңуздар. Кийинки сабагыбызда бөлчөктөрдү көбөйтүү жана бөлүү боюнча өтөбүз. Эгер математика боюнча суроолоруңуздар болсо, комментарийге жазып коюңуздар.